Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum жалпы Кыргызстан мамлекетине жана ошондой эле Кыргызстан мамлекетинин башында турган ажабыбызга Садыр Нуркожоевичке. Биздин бул интервью берип атканыбыздын түпкү маңызы жана максаты биздин хазиретибиз Токтомушев Максат Ажыны комитеттин сезосуна камап койгон биз мусулман элине жана ошондой эле дин кызматкерлерине урматтуу падышабыз катуу оор иш болуп калды бизге. Биз Кыргызстан дүйнөгө мамлекет жагынан жана болсо ушу кадровый вопрос жактан күлкү уят болуп жүрсөк, эми дин жагынан, эркин тутуу дин жагынан чоң уятка жыгылып отурабыз. Азыр СНГ мамлекетиндеги көп дини аалымдар жана казылары жана ошондой эле хазиреттин орун басарлары чыгышып биз күлкү болуп отурабыз. Баары бүтүп Кыргызстан мамлекети дин калдыбы, динди ушундай кылабы деген суроолор козголуп атат. Урматтуу падышабыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин колуңузда биринчи Алла, экинчи Кыргызстан мамлекетинин үстүндө сиз падыша болуп турасыз. Сизден сураныч. Бир эле мен Чүй областынын атынан эмес, мен Чүй областынын казысы экенин сиз жакшы билесиз. Жана ошондой эле жалпы Кыргызстан мамлекетинин момун мусулман бир туугандарынын атынан өтүнүш жана илтимас сизге. Колуңуздан келген иш болсо, максатты жаман көрсөңөр, жаман көргүлө, мен аралаша албайм, бирок муфти деген, хазирет деген атты тепсетпегиле. Бизди бөлөк мамлекетке, бөлөк мусулманга уят кылбагыла. Силерден сураныч ошо. Бошоткула, качып кетпейт Кыргызстандан. Үйүнө жатып алып, жедиби, ичтиби, үйүнөн суракты алгыла. Силерден сураныч. Урматтуу Нуркожоевич, мен сизге мына түнкү саат 2 болду, 1 болду, өрттөнгөн жаным, күйгөн жаным 120 километрден келип, ошону суранып балдарыңыздан, ушу силердин өзүңүздүн балдарыңыз, колуңузда иштеген балдарыңыздан, мен ушун үчүн прямой сизге кайрылып атам. Дүйнөгө уят болдук биз. Бүт дүйнө жүзү котолуп атат. Турция мамлекети, Арабия, Мекке, Мадина аяктагы балдардын баары чалып атат. Муфтинин атын тепсебегиле, хазирет деген атты тепсебегиле. Мен силерден суранарым ошо. Алла разы болсун. Алла Таалам сизге, урматтуу паша, күч кубат берсин, иман берсин, ден соолук берсин, акылдуулукту акылыңызга акыл кошсун. Сабырдуулукту ата кылсын, үй бүлөңүз менен, бала бакыраңыз менен, Кыргызстан эли менен, Кыргызстан мамлекети менен Алла Таалам бейбитчиликти ата кылсын. Алла разы болсун сизден. Катуу сүйлөп койсом, урматтуу падыша, кечирип коюңуз.